Борур калабызда жайгашкан Кыргыз экономикалык университети илимий изилдөө макамын алгандан бери бир катар энергетика, жашыл экономика жана билим сапатын арттыруу багытында бир топ долбоорлорду иш жүзүнө ашырышты. Окутуучулардын айтымында буга эл аралык донор өлкөлөр менен тыгыз кызматташуу чоң жардам берген. Ошон үчүн да аталган окуу жайдын 4 студенти 2024-жылы президенттик стипендия алууга татыктуу болушту. Албетте, алардын билимге болгон ынтызарлыгы, аракеттери мугалимдердин көз алдында болуп, алар студенттердин арасынан айырмаланып турганын окутуучулары чоң сыймык менен белгилешет. Булар ушу 4 жыл бою биринчи курстан ушул окуу жайыбыздын босогосун аттаган күндөн баштап өздөрүнүн билимге болгон активдүүлүгүн, жигердүүлүгүн дейле, ошол эле учурда ар бир сабакка болгон мамилеси, сабак калтырбай, ошол эле учурда жаштардын бүгүнкү күндөгү коомдук кыймылдарына активдүү катышышы, эл аралык долбоорлорго катышышы, студенттер аралык жогорку окуу жайлардын илимий практикалык конференцияларына жигердүү катышып, өздөрүнүн илимий көз караштарын баяндама түрүндө бергендиги менен айырмаланат. Андан сырткары эл аралык эле деңгээлде эмес, бүтүндөй бүгүнкү күндөгү белгилүү болгон КМШ өлкөлөрүндөгү студенттердин ортосундагы стартап долбоорлоруна катышып, өздөрүнүн чакан долбоорун сунуштап, байгелүү орундарды алып келгендиги менен дагы айырмаланышат. Алардын ичинде эл аралык финансы жана экономикалык коопсуздук адистигинин студенти Даулет деген балабыз бар. Тышкы экономикалык ишмердүүлүк кафедрасынын же болбосо адистигинин студенти дейбиз Аскарбекова Медина деген кызыбыз бар. Бизнес информатика багыты боюнча бир студентибиз бар, Адил деген. Мына ушул студенттер бүгүнкү күндө Кыргыз экономикалык университетинин илимий жана билим жагынан жүзүү десек жаңылышпайбыз. Кыргыз экономикалык илимий изилдөө университетинде сабактарын мыкты өздөштүрүп, өздөрүнүн кийинки жаштарга үлгү болуп, президенттик стипендия алууга жетишкен 4 курстун студенттери Даулет Турдугулов, Медина Аскарбек кызы, Адил Касымбеков, Изат Чопиевалар менен маектешүүдө алар тандаган кесиптеринин татыктуу ээси болуп, элине ак кызмат кылган чыгаан жаштардын катарын толуктаарына бекем ишендик. Мен алдыга койгон пландарым бул университетти ийгиликтүү аяктап жана кийинки билимимди дагы да тереңдетүүгө умтулам. Бул магистратура багытында чет өлкөгө тапшырганга аракет кылам. Мисалы үчүн азыр Европа жана Америка Кошмо Штаттарын караштырып жатам. Ал жакта кандай багытта жана кандай билим алуу мүмкүнчүлүгү бар экенин азыр изденүүдөм. Биринчи мага ошол президенттик стипендияны утуп алыптырсың деп университеттен чалганда мен үйдө болчумун. Анан кийин ишенип ишенбей башкача чынында сезимдер болду да, мен ишене албай аттым. Анан үйдө папам эле бар эле, анан эмне болуптур деп сурап калды. Анан ушундай болуптур, стипендияны утуп алыптырмын десем, атам сүйүнүп эле, анан кийин үйдө мамам жок эле, анан мамаңдарга чалып, туугандарга чалып айтып кой, тиги бу деп мынтип коем папама. Папа, мен азыр университетке барып маалыматты тактап келейин биринчи. Себеби дегенде мындай сезимдер болот да, мага азыр кайра чалып, Медина айым, кечиресиз, биз адашып алыптырбыз деп калса дагы деп, биринчи маалыматты тактап келейин, анан кийин баарына айталык десем, анан атам макул деди. Анан ошол эле күнү университетке келсем, чынында утуп алыптырмын, бирок ошондо дагы эмнегедир ишене албай аттым да. Таңгалуу менен жүрдүм. Анан кийин бизде ошо 16 декабрда болду, анан вручениябыз. Ошол күнү келип, анан президенттин колунан алып отургандан кийин дагы деле бир ишене албай, башкача сезимдер болуп, сүйүнүч, толкундоо болуп атты да ичимде. Андан кийин ишендим десем болот, алыптырмын деп. Анан ага чейин эч кимге айткан эмесмин. Жада калса ошо университеттен тактап келгенден кийин дагы алдым деп айткан эмесмин. Анан алып, сүрөткө түшүп, анан интернетке чыгарып, анан ошондо баарына жарыяладым да. Эч ким билчү эмес. Президенттик стипендия бул мен үчүн чоң жоопкерчилик болду. Себеби дегенде ошол
биз ак үйдө отурганда президент сүйлөп жатканда кандайдыр бир жоопкерчилик сезет экенсиң, себеби дегенде ушул президент өзү силерди мактап, өзүнүн бизге болгон үмүтүн айтып атса, силер биздин жаштар келечегибизсиңер деп атса, жоопкерчилик чынында сезет экенсиң. Ошол үчүн алгандан кийин кандайдыр бир жеңилдик болду, бирок ошону менен кошо баягы дагы да көбүрөөк жоопкерчилик сезгендей болдум да. Колледжге тапшырып, 2-курстан баштап келгем. Аякта дагы колледжде кызыл диплом менен бүтүп. Менин кесибим бизнес информатика азыркы учурда полный IT тарабына кайрылган тармак. Биздики деген полный программанын технический жагында карап кете турган кесип. Негизи эле ошол баштан окуп келатканда мен көбүнчө окуу жагына көп маани бериле жүрчүмүн. Ошентип стипендия илим калганыбызда бирөө чалып айтып калды, ошо биздин бир мугалимибиз, кураторум чалды, айтты. Ошо стипендияга илим калды десе ишенген жокмун. Чындап эле келгенде башында ишенген жокмун. Ошентип тактайында университетке келдим. Университетке келсем, ошо кураторум ушинтип стипендия илим калдың деди. Аябай кубанып, сүйүнүп, эч кимге айткан эмеспиз бирок. Бара-бара барып, анан ошо стипендия алар күнү анан кийин мен көбүнчө адамдар ошо мен тарапта туугандар, ата-энелерибиз ошону маалда укту да. Жоопкерчилик боюнча өтө эле чоң жоопкерчилик көрөбүз, анткени мындай стипендияга илиниш бул оңой деле нерсе эмес деп ойлойм. Келечекте буюрса Кыргызстандын бир мыкты адистеринин бирөөсү деп чыкканга аракет кылабыз. Бул университеттин билим берүү сапаты абдан жогору болгондуктан Кыргызстандын бизнес, экономика жана туризм тармагында көптөгөн мыкты адистерлерди чыгаргандыктан даярданып, ошондуктан ушул университетти тандадым. Туризм багытын тандаган себебим бул биздин өлкөбүздүн туризм потенциалдуу индустрия деп эсептейм. Бул стипендия алган мага жоопкерчилик жана жетишкендик болуп эсептелинет. Бул мен үчүн гана жетишкендик эмес, мага үмүт салган мугалимдер, ата-энемдин жетишкендиги деп эсептейм. Ошондуктан өз билимимди жакшы пайдаланып, келечекте Кыргызстандын мыкты адиси болгум келет. Окуу жайда буга чейин деле президенттик стипендияга татыктуу болушкандары болгон, бирок алардын саны 1-2 гана болсо, 2024 окуу жылынын жыйынтыгы менен 4 студенттин алдыга озуп чыгышы жалпы Кыргыз экономикалык илимий изилдөө университетинин жүзү болду. Анын үстүнө бул университет өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын ичинен илимий изилдөө макамын алган жалгыз окуу жай. Мына ушул илимий изилдөө макамын алган күндөн баштап ага чейин деле биздин профессордук окутуучулук жамаат илимий изилдөө жагынан жогорку деңгээлдеги көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келгендиги үчүн ушул макам берилди. Бүгүнкү күндө ага чейин ошо биздин экономика илимдеринин докторлору, экономика илимдеринин кандидаттары баш болгон профессорлук жамааттар Кыргыз Республикасынын бүтүндөй региондорун бөлүп алып, 40 региондун ичинде айыл жергесиндеги экономикалык потенциалдын изилдеп чыгышкан. Экономикалык потенциал кайсыл айыл өкмөтү эмне чыгарууга жана эмнени өнүктүрүүгө дарамети бар экендигин жана ошол эле учурда алардын экономикалык көрсөткүчтөрүн эсептөө менен эконометрикалык болжолдоо анализин чыгарып беришкен. Илимий изилдөө макамын алган Кыргыз экономикалык илимий изилдөө университетинде учурда 90дон ашуун илимдин докторлору, 150дөн ашуун илимдин кандидаттары эмгектенишет. Илимий изилдөө университети деген макамды алгандан бери ошо биздин илимдин докторлорунун дүйнөлүк журналдарга өздөрүнүн илимий макалалары, илимий эмгектеринин жарыяланышынын жигердүү болушу, көрсөткүчтөрүнүн көп болушу, ошол эле Scopus, Web of Science журналдарына Хирша көрсөткүчтөрүнүн өсүшү дагы бүгүнкү күндө биздин университеттин илимий дараметин, потенциалын көтөрүп атат деп айта алам.